Саламатсыздарбы урматтуу телекөрүүчүлөр, кутмандыгыңыздар менен. Азыр мен сиздерге Япон ашканасына таандык роллу тамагын жасалышын көрсөтүп берем. Ал үчүн бизге икра масага, краб эти, бышырылган күрөч, нори жалбырагы, бадыраң, имбирь, соевый соус жана майонез керек болот. Алгач бышырылган күрөчтү нори жалбырагына жайып алабыз. Эми муну тескери жагынан тартып алабыз. Жайып алган соң мунун үстүнө майонез салабыз. Андан соң краб эти. Бадыраңга салабыз. Муну ичине алып салабыз. Эми мунун ичине баарын салып алган соң ороп алабыз. 4 бурчтук формага келтирип алабыз. Төрт бурчтук формага келтирип алган соң экрага булап алабыз. Жана могу цыновканын жардамында жабыштырып алабыз. Роллубуз даяр болду. Эми муну кесебиз. Роллу 8 бөлүккө бөлүнөт. Жана четин алып салабыз. Эми даяр болгон роллуну тарелкага салабыз. Жанына имбирь, маринованный, жана васаби салабыз. Жана муну роллунун малып жегени соевый соус коебуз. Биз Япон ашканасына таандык роллуну жасап алдык. Роллу бул даамдуу жана ашказанга жеңил тамак болуп эсептелет. Тамагыңыздар таттуу болсун.